Астанада 12-ші эл аралык конференция наноматериалдар жана ИНС 2024 энергиясын сактоонун алдыңкы системалары боюнча өтүдү. Казакстан, Япония, Германия, Кытай, Түштүк Корея, Улуу-Британия, Россиянын укмуштуулары батарея тармагынын келечектүү багыттарын талкуулашууда. Конференция негизги багыты батареялардын минималдуу көлөмүн жана салмагын сактоо менен алардын энергия сыйымдуулугун жогорулатуу методдоруна, ошондой эле аларды өндүрүүдө технологиялардын коопсуздугун жана экологиялуулугун жогорулатууга багытталган. Бул багыттагы инновациялар келечекте батареялардын баасын кыйла төмөндөтүп, энергияны сактоо тутумдарынын ишенимдүүлүгүн камсыздай алат, дешет адистер. Конференция Ата мекендеги окумуштуулары менен Назарбаев университетинин студенттеринин эл аралык илимий коомчулуктун өкүлдөрү менен активдүү кызматташуусунун платформасы катары кызмат кылат. Конференция, она расширилась. Изначально мы начинали ее как конференция по аккумуляторам. Конференция кеңейди. Биз аны алгач батарея конференциясы катары баштаганбыз. Бирок азыр конференция сенсорлар, жарым өткөргүчтөр, суутек энергиясы, кайра жаралуучу энергия жана башка тармактар боюнча бөлүмдөрдү камтыйт. Казакстанда литий иондук батарейкалар үчүн абдан маанилүү материалдар бар. Бул биринчи кезекте никель. Биз дүйнөдөгү ири никелден камтыган материалдарды өндүрүүчүлөрдүн бири болуп саналат. Биздин топ Назарбаев университетинде. Бизде технология бар. Биз азыр аларды сунуштайбыз жана компаниялар менен сүйлөшүп жатабыз. Сейчас переговариваем с компаниями. Энергияны үнөмдөө адамзат үчүн туруктуу милдет. Ошондой эле абдан маанилүү маселе катары аны натыйжалуу пайдалануу. Мисалы, биз батарейкаларды шаймандар катары колдонобуз. Казакстан литий, никель жана кээ бир өткөл металлдар сыяктуу жаратылыш ресурстарынын аркасында улуттуу артыкчылыкка ээ. Биз эки өлкөнүн Корея менен Казакстандын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Korea and Kazakhstan.